Muhammed пайгамбардын өмүр баяны. Китепти окуп, аудиолоштурган Шакиров Эрганат. 3-бөлүм. 3-бөлүмдүн темалары: Байкот жылдары, пайгамбарлыктын 10-жылдары, пайгамбарлыктын 11-жылдары, пайгамбарлыктын 12-жылдары, пайгамбарлыктын 13-жылдары. Байкот жылдары. 3 жыл сүргөн карасантайлык. Ислам дини күн өткөн сайын өркүндөп, мусулмандардын саны өсүп жатты. Мынтип жаңы диндин өрүш алышы мушриктердин ызалуу кегин ого бетер ырбатты. Чыдап тура албаган мушриктер Азирети пайгамбарыбызга кастыгын тигип, ааламды караңгылыкка чектөөргө ниет кылып, жашыруун болсун, чачыктан болсун, баары бир аны өлтүрөбүз деп касам ичишти. Курайш мушриктеринин мындай бекем чечимин уккан Абу Талиб Алланын элчисинин өмүрүнө коркунуч туулганын ойлоп, бир орунда тура албай, санаасы санга бөлүндү. Акырында Хашим менен Муталиптен тарагандарды жыйнап, Мухаммед Мустафаны ар кандай кырсык балелерден коргоону тапшырды. Мухаррам айынын алгачкы түндөрү Абу Талиб баш болуп, Хашим менен Муталиптен тарагандар Абу Талиптин эшик алдында жыйналышты. Абу Лахаб гана капырларга ыктап, басып келген жок. Мушриктер болсо ислам дининин дагы да тамырлап кетишине жол бербөө, мусулмандарга экономикалык, социалдык чектөөлөрдү киргизүү, жашоолорун татаалдаштыруу, бет алган багытынан мурунку ыплас үйүткө кайтаруу тууралуу план түзүштү. Мына ушул максат менен Абу Жахил башында турган карасантайлар мусулман атпайдан жана аларды коргоп жаткан Хашимдин уулдары менен соода сатыктан баштап, куда сөөк болуу сыяктуу маданий мамилелерге чейинки бардык адамгерчилик карым-катнаштарды үзүп коюшту. Муну бир антташуу менен бекемдеп, ар бир топ башы мөөрлөрүн басышып, Каабанын дубалына илип коюшту. Бул антташууну Мансур бин Икрима жазган эле. Ошол күнү Алланын элчисинин дубасы тийип, Икриманын колу куурап калды. Буга көбө болгон мушриктер Хашимден тарагандарга залимдик кылганыбыз үчүн Мансур балейге кабылды деп өз араларында күбүр-шүбүр болуп жатып калышты. Мусулман коомчулугунун турмушу оорлоп, жетишпестик жана ачарчылык башталды. Абу Жахил жана анын бузук ниет тарапташтары күн-түн дебей мусулмандар жайгашкан шаар бөлүгүн сырттан көзөмөлгө алып, азык-түлүк киргизүүгө тыюу салып, колго түшкөндөрүн тартып алып жатышты. Көзөмөл катуу болгондуктан азык-түлүктү жашыруун алып кирүүгө да болбой калды. Мусулмандар тараптан дүкөндөргө жана базарларга бара турган жолдун баарын жаап салышты. Демейде байлыгын аяп жүргөн мушриктер ушундай кысталыш жагдайды өздөрү түзгөн соң, мусулмандардан кызганып, азык-түлүктүн бардык түрүн акчанын көзүнө карабай сатып алып жатышты. Жылына бир жолу келчү ажылык мезгилинде гана мусулмандар жашаган аймагынан сыртка эркин чыга алышчу. Ошондо да момун мусулмандардан бирөө жарым бала бакара үчүн бир нерсе сатып алайын десе, капыр Абу Лахаб жетип келип: "Эй соодагер, Мухаммеддин үммөтү келгенде колуңдан келишинче наркты көтөрүп сал. Алар сенден эч нерсе сатып ала албагандай болушсун. Силер менин өтө бай жана убадага бекем адам экенимди жакшы билесиңер", деп соодагерлерди сөз менен зекип, мусулмандарга мыйыгынан мыскылдуу жылмайып бастырып кетчү. Мусулмандар өңнөн азып, үйдө ыйлап олтурган балдарына өзөк жалгар эч нерсе ала албай, аргасыздан кайра тартып жүрүштү. А соодагерлер болсо эртеси күнү арткан азык-түлүктөрүн Абу Лахабка кымбат баага өткөрүп, чыргап калышты. Ачарчылык жондон басып, эл кыйналып турган кезде Азирети пайгамбарыбыз жана Кутман жубайы Азирети Хадича энебиз колундагы бардык мүлктү мусулмандар үчүн каржашты. Мусулмандарды ачарчылык менен кыйнайбыз, Алланын элчисин өзүбүзгө баш ийдиребиз, колдон келсе көзүн тазалайбыз деген максатта зор ишеним менен ушундай чектөөлөрдү киргизишкен. Берки тарапта аксакал Абу Талибти аталарындай урматтаган Хашимдин урпактары менен мусулмандар акыркы пайгамбардын өмүрүн сактоо үчүн кашык каны калганга чейин кармашууга даяр турушкан. Байкоттун аякташы. Миң бир азап менен кылымдай сезилген 3 жыл аяктап калганда, момундарды кыйноо боюнча жазылган келишим кагазды Кудай Таала жиберген кадимки дарак курту "Бисмиллахи Аллахумма, о Аллахым, сенин ысымың менен баштаймын" деген сүйлөмдөн башка залимдикти, жамандыкты билдирген бардык сөздөрдү жеп койду. Вахи аркылуу билдирилген кабарды Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибке айтты. Ал бир туугандарын чакырып: "Сый кийимиңерди кийгиле. Курайш уруусуна барабызда жарыяланган келишимдерин курт жеп кеткенин айтабыз", деди. Ошентип Абу Талиб туугандарын баштап мушриктерге барышты.
келген максаттарын түшүндүрүп, чечим жазылган баракты курт жеп кеткенин айтышты. Көздөрү ала чакмак болгон мушриктер адам жөнөтүп баракты алдыртышты. Азирети пайгамбарыбыз билдиргендей баракты курт жеп салганын көрүштү. Залимдердин оозунан сөзү түшүп, шалдырап отуруп калышты. Абу Талип аларга: "Ырайымсыздык кылганыңарды, тууган менен туугандын алакасын үзүп жамандык кылганыңарды силер да түшүндүңөр көрүнөт", деди. Эч кимиси Абу Талипке каяша жооп кайтара алышпады. Жан дүйнөлөрүн бийлеп алган шайтандык сезим "Бул накта сыйкырчылык" деп шыбырап туруп алды. Бул сөздү ичтеринен сансыз ирет кайталап, кашкайган акыйкатка далысын салган бойдон кала беришти. Курайыштын кыйын чыкмалары жана сакалдууларынын кээ бирлери Хашимден тарагандарга кылган жамандыктарын айтып, "Бир шаарда жашап тургандан кийин туугандарыбызга залимдик кылганыбыз чеки иш болду" деп бири-бирин айыпташты. Пайгамбарлыктын 10-жылына келгенде, Курайыштын кээ бир адамдары бойкотту алып таштоо үчүн катуу киришти. Хишам бин Амр Зухайр бин Абу Умаяга: "Зухайр, таекелериңе соода сатык кылууга, үйлөнүүгө тыюу салынып, жокчулукта жашап жатса, сенин кенен кесир ичип жегенге, каалаганыңды алып кийүүгө кантип дитиң барып жатат? Ант болсун, Кокус Абу Жахилди өз таекелериңе зыянын тийгизе турган ушундай бир келишимге катышууга чакыра турган болсоң, убара болосуң", деп анын адилетсиздигин, калпыстыгын кыйытып өттү. Хишам Зухайрды көндүргөн соң жалгыз-жалгыздан баарлашып олтуруп, Мутим бин Адийи, Абул Бахтари жана Зама бин Асватты кепке келтирди. Айланага караңгы түшүп калганда, аталган 5 киши Меккенин жогору тарабында Хажун аттуу дөңсөөгө чогулушуп, алдыга коюлган иш максаттар тууралуу сүйлөшүштү. Элди куураткан келишимди бузуп, мамилелерди мурунку калыбына келтиргенге чейин артка кайтпоого, колдон келген күч кайратты жумшоого шерттешишти. Эртеси менен Каабага келишти. Зухайр кымбат баалуу, асемделген чепкен кийип алган. Каабаны айланып тавап кылган соң сөзгө баштады. "Айланайын Меккенин калкы, өзүбүз каалагандай ичип жеп, каалагандай кийинип, ал эми журтташтарыбыз Хашим менен Муталиптен тарагандарды ач калтырып, кырылып калышсын дегенибиз ашкере адилетсиздик эмеспи? Кудайга касам ичип туруп айтамын, тууганды туугандан ажыраткан ушул кара кагаз жыртылганга чейин олтура албаймын". Бул сөздү уккан Абу Жахилдин деми кысылып кетти. Бир топ атырылып каршы чыга турган болду эле, тилектеширинин төртөөсү Зухайрды колдоп кеткенин көрүп, шаабайы сууп олтуруп калды. Мутим кайраттуу басып барып, Каабанын дубалында илинип турган карозгөй келишимди алып тытып салды. Ади бин Кайс, Зама бин Абдул-Бахтари жана Зухайр башка бутпарастар кол салып ийбесин деген ойдо куралданып алышып, Хашим менен Муталиптен тараган мусулмандарды өз үйлөрүнө көчүрүп келишти. Ошентип, Алла Тааланын жакшылыгы менен 3 жылга созулган социалдык жана экономикалык кысымдан бошонушту. Бойкотту токтотууга салым кошкон адамдарды Абу Талип ырга салып мактады. Мушриктер болсо Алланын элчисинин чакырыгын токтотууга көздөрү жетпей, үмүттөрү үзүлө баштады. Ушул оңдуу азаптардын жана машакаттардын баары мусулмандардын ыймандарынын артышына, өз ара ынтымактын дагы бекемделишине себепкер болгон. Капырлар тарыхтан бери боло келгендей алакан жайып олтуруп калышты. Пайгамбарыбыздын айды экиге бөлгөн мужизасы. Алла Таала пайгамбарларына коомдун аркыл катмарларына таасирдүү болгудай жана аларды ыйманга тарта алгыдай адаттан тыш шык жөндөмдөрдү берген. Каршысына чыга турган капырлыктын белин сындыруу үчүн аларды ошондой күчкө ээ кылган. Ошол эле учурда коомчулукту моюн сундуруу үчүн пайгамбарларга ажайып артыкчылыктар ыйга алган. Бул мужиза деп аталат. Мужизалар ар бир пайгамбардын өз заманындагы элдин көңүлүн буруп, күч-кудуретке же башка нерселерге таянган окуяларга жараша ыргоолонгон. Маселен, Мусанын доорунда сыйкырчылык кеңири жайылган эле. Ошондуктан ага сыйкырчылыктын таш талканын чыгаруусу үчүн асатаяк жана нурдуу колоңдуу мужизалар берилген. Ал эми Азирети Мухаммед Мустафага мурунку пайгамбарларга ыйгарылган артыкчылыктар, зоболо жана мужизаларга кошумча Курани Карим берилген. Анткени анын пайгамбарлыгы кыяматка чейин бардык мезгилди жана бүт дүйнөнү камтыйт. Ошол себептен Азирети Мухаммед бардык өңүттөн жамы пайгамбарлардан жогору турат. Бул жагын эске алганыбызда, анын мужизалары ошол доордун ооматтуу кесиби саналган ак таңдай жана көркөм сөз өнөрү менен гана чектелип калбастан, ар кыл тармактарга үстөн боло турган түрдүү жүзөгө ашырылган.
бир эле мисал катары жогоруда кеңири баяндалган бойкотту айтууга болот. Андан соң ырайымсыз мушриктердин кордугунан алсырап азап чеккен мусулмандарга үмүт жана дем берүү максатында пайгамбарыбыздын астында капырлардын жана алардын курт жеп кеткен келишимин алсыз экендигин дагы бир ирет далилдөө максатында Алла Таала акыркы элчисине айды экиге бөлүү мужизасын насип кылган. Негизи Алланын элчисинин ар бир мужизасы кыяматка чейин күчүн жоготпойт. Ошондой эле адамзатка жана илимге үстөн боло турган касиетке ээ. Алланын элчисинин бул улуу мужизасы Меккедеги ошол бойкот жылдарында пайгамбарлыктын 9-жылы болуп өткөн. Айлана ай жарыгына мемиреп, тербер бейпилдиктин кучагында турган. Дал ошол кезде жараткандан суранган тилеги кабыл кылынып, Азирети пайгамбарыбыздын колу менен көктө жаркып турган ай экиге бөлүнгөн. Бул мужизаны ар кайсы аймактарда жашаган көп адамдар көрүшкөн. Бөлүнгөн айдын бир бөлүгү Абу Кубайс тоосу тарапка, бир бөлүгү Куайкын тоосу тарапка жылган. Бардык мушриктер бул ажайып мужизага күбө болушса да, ыйман келтиришкен эмес. Абу Жахил бул жеткен сыйкырчылык деп мурунтан айтып жүргөн көндүм сөзүн айткан. Айрым мушриктер биздин көзүбүздү боёгону менен көпчүлүктүн көзүн боёй албас деген ойдо болушкан. Ошол күндөрдө Меккеден бир тогузакта келаткан кербендер дагы бул мужизаны өз көздөрү менен көрүшкөн эле. Алар келген соң бутпарастар бири-бириден сурамжылоо жүргүзүшкөн. Кербендин баары бир ооздон ажайып мужизаны көрүшкөнүн саймырдешкен. Окуяга улай бул аят түшүрүлгөн. Кыямат жакындады, жана ай бөлүндү. Кокус алар бир мужиза көрө турган болушса, дароо жүзү үйрүшүп, мурунтан бери уланып келе жаткан сыйкырчылык дешет. Камар сүрөсү 1-2 аяттар. Акырында жалпы Мекке калкынын бул мужизаны көргөнү мушриктерге маалым болгон. Мужизанын улуулугуна тан бергендер өздөрү барышып мусулман болушкан. Ал эми жүрөгү кулпулуу кербенделер түбөлүк кейиш жолду кала беришкен. Арадан бир топ кылымдар өткөн соң, белгилүү француз астроном окумуштуусу Оле Франчоис де Лаланде айдын өтмүштөгү кыймыл-аракеттерин изилдеп чыгып, акыйкаттын алдында айдын экиге бөлүнүшү мужизасын кабыл кылууга мажбур болгон. Шаккы Камар бул сүйүктүү пайгамбарыбыздын эң чоң мужизаларынын бири болуп саналат. Ал акыр заман пайгамбары болгондуктан, анын бул дүйнөгө келишинин өзү эле кыяматтын башталгыч белгилеринин бири. Кыямат жакындады, жана ай бөлүндү. Камар сүрөсү 1-аят. Пайгамбарлыктын 10-жылы. Кайгылуу жыл. Азирети Хадича менен Абу Талиптин кайтыш болушу. Мушриктердин кыянатчылыгынан эсен-аман чыккан Алланын элчисинин жана мусулмандардын сүйүнүчү көккө узаган жок. Жамандык иш аяктап, эми эле жай турмуш уланта башталган кезде Алланын элчисин жана бүт мусулмандарды жан аябай коргоп келген Абу Талип көз жумду. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям андан исламды кабыл алышын өтүнүп, талай ирет көчүрө даават кылган. Абу Талип анын көңүлүн жайгаруу үчүн: "Мен сенин акыйкатыңды туура түшүнөм. Бирок мен ыйман келтире турган болсом, Курайштын аялдары мени айыптайт го" деп кутулуп кеткен. Башкача айтканда, Азирети Мухаммеддин пайгамбарлыгын абийиринде кабылдаганы менен напсисине чаң жугузбоо үчүн баш тартып жүргөн. Акырында Алланын алдына ыйман менен барышын арзуу кылып, өлүм алдында жаткан Абу Талипке: "Кагылайын абаке, кана, келмеңди айтып жибер. Алла Таала сага түбөлүк бактаалайды багыштасын" деп суранды. Эми эле сөзгө тартып, эпке келтире жаздап калган кезде, шайтан айдактагансып Абу Жахил кирип келди. Азирети пайгамбарыбыз абасына ыйман сөзүн айтууну эсине салып жаткан кез эле: "Абу Жахил, сен ата-бабаларыңдын дининдесиң" деп секиген таризде эскертүү берди. Абу Талиптин Азирети пайгамбарыбызга айткан акыркы сөзү бул болду: "Мен эски дин Абдулмуталиптин дини менен кетип жатам. Курайш мага өлүмдөн коркуп динин өзгөрттү деген айыпты такпас болгондо, албетте сенин сөзүңдү кабылдар элем." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен сени үчүн ар убак истигфар айтып, кечирим тилеймин" деп абасына жакшылык кылгысы келген. Ага болбой анын үйүнөн капалуу чыккан. Анын "Мен сен үчүн ар убак истигфар айтып, кечирим тилеймин" деген ынтызарлыгына жооп беретинде Касас сүрөсүнүн 56-аяты түшүрүлгөн. "Элчим, сен жакшы көргөн адамыңды хидаятка жеткире албайсың. Алла каалаганын гана туура жолго түшүрөт. Адамдын ыйманга келишине адамдар себепкер гана боло алат. Катардагы бир пенде болсун, же ал бир пайгамбар болсун.
Алла буйрубаса ыйманга келтирем деген жеке күч аракеттен майнап чыкпайт. Маселен Абу Талиб Азирети пайгамбарыбыз алып келген диндин акыйкат дин экендигин билсе да, напсиге алданып, жаратканга ыйман келтирбей койгондугу үчүн хидаят насип кылган эмес. Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибтин өлүмүнө абдан кайгырды. Анын тууганчылдыгы, күйүмдүүлүгү, ачыктан ачык ислам дининде жан тартышы акыйкатта чоң дем кайрат эле. Арадан 3 күндөн кийин Алланын элчисинин эң жакын адамы, жандай сырдашы жана муңдашы, арка жөлгү, аялзатынын ардактуусу Хадича энебиз көз жумду. Азирети пайгамбарыбызды жана мумун мусулмандарды мөгдөткөн муңга өтмө катар азалуу кайгы кошулду. Алланын элчиси жандай жакшы көргөн жубайынын сөөгүн өз колу менен мүрзөгө койду. Жаркырап турган пакиза көңүл муң кайгыга, акактай тунук көздөр жашка толду. Азирети Хадича энебиз Азирети Мухаммедтин пайгамбарлык вазифасын аткаруудагы жан тарткан ишенимдүү жөлөгү, кеңешчиси, жубатуучусу жана жан шериги эле. Анын өлүмү Алланын элчисине «Үммөттүн башына түшкөн эки чоң айрылуунун кайсынысында да кайгырууну билбей калдым» деп айттырганчалык оор болду. Эки кайгылуу окуяны камтыган Мекке доорунун 10-жылы муңдуу жыл деп аталып калган. Абасы жана жубайы кайтыш болгондон кийин Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үчүн алардын ордун толтуруудай адам табылбады. Анын жан дүйнөсү мурункусундай эле жараткан Алла Таалага дагы да бекем, дагы да жакын болуп, шерелешип кала берди. Анткени тобекел кылууга, баш ийүүгө Алла Таала гана ылайыктуу жана татыктуу экенин Азирети Мухаммед эң жакшы билер эле. Ал бала кезинде ата-энесинен жана чоң атасынан эрте айрылып, Алланын тарбиясында өсүп жетилген эле. Таифке сапар. Абасы менен жубайынын көзү өткөн соң, жалпы мусулмандардын абалы оор бойдон кала берген. Кыйноолор жана тоскоолдуктар кайра күчөгөн. Мушриктердин пайгамбар султанына каршы жасаган душмандыгы мыкаачылыкты чагылдырып турган. Ар тараптан келген кысым Азирети пайгамбарыбыздын чыдамын кетирип, сабырын солгундаткан. Бир нече күн бул залимдердин оолак болууну көздөп, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Зайдти ээрчитип, Меккеден 160 чакырым узактагы Таиф шаарына жөнөп кетти. Болжогон жерге барган соң адамдарды ислам динине үгүттөй башташты. Чогулган элге таухидти даршан кылды. Таифтин билермандары менен жолугушуп, аларга буттарга табынуунун туура эмес экендигин, Аллага гана сыйынуу туура болорун эскертишти. Ар бир таифтик менен баарлашып, ар бир үйгө даават кылышты. Курайш сыяктуу бутпарас Таиф коомуна Азирети пайгамбарыбыздын насааттары өтө эле өөн учурап, элдин арасында чочулоону, күбүр-шыбырды жаратты. Напсинин айдактоосу менен өмүр кечирген журттун ичинен бир дагы адам туура жолду тандабады. Тескерисинче, шайтаны менен напсиге азгырылып, Алланын элчисине кордук көрсөтүштү. Өздөрүн кемеңгер сезишкен жандар чолок акылдары менен жыйынтык чыгарышты. Андан соң курчоого алышып, мыскылдашты. Көкүрөктүн сокурлугун ушундан билиңиз. Эки дүйнөнүн жакшылыгына үгүт кылган Алланын эң сүйүктүү пайгамбарын кубалап, жабыр тарттырышты. Кол астында баш көтөрбөй иштеген кулдарын жолун эки тарабына кас-катар тизишип, ардактуу элчини ташбаран кылдыртышты. Шаардан чыгып кеткенге чейин колуна кирген таш, кесек менен уруп, эки улуу инсанды кызыл жаян канга боешту. Ааламдарга аскар кылынып жаратылган пайгамбарлар султанынын кепичи канга толуп, куттуу денеси тытылып кетти. Жандан артык көргөн жол башчысын коргоо үчүн өз денесин ташбаранга тоскон Зайд дагы денесинен оор жаракат алды. Эй Таиф калкы, силер ташбаранга алып жаткан адамдын пайгамбар экенин билбейсиңерби? Деп аргасыздан чырылдап, селдей каптаган наадандардын соккусуна өз денесин калкан кылып берди. Араң эле илкий басып кайра тартышты. Көп кыйынчылык менен жол арбытып, меккеликтерге таандык бир курманын көлөкөсүнө олтура кетишти. Алардын тарткан азабын сезип жаткандай жер кайгырды. Көгүш тартып турган көк асманда да, периштелер да капалуу карап турушту. Айрыкча башкаларга караганда тез-тез кабар алып келип турган Жабраил периште ыза болду. Ага кошулуп Микаил, Исрафил, Азраил периштелер түркө элге ызырынып кала беришти. Жабраил баш болгон периштелер Алла Тааладан уруксат алышкан соң жерге түшүп, «О Алланын элчиси, берер буйругуңду айт, ушул коомду жок кылып жиберели» деп өкүмдү күтүштү. Ааламга ырайымды жана мээримди тартуу кылуу үчүн жиберилген асыл пайгамбар башынан өткөргөн унутулгус кордуктарды бир четке жыйыштырып коюп, алакан жайып Аллага жалбарган. «О улук жараткан Алла Таалам,
күч кайратым сынганын, аргамдын түгөнгөнүн, калк арасында кордо көрүп, басмырланганымды сага гана айтамын. О мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, эгер өзүңдүн мага азабың жок болсо, мен бул мээнетке жана балиялерге моюн бербеймин. Кудайым, бул элди өзүң туура жолго сал. Алар акыйкаттын кайда жатканын билишпейт. Кудайым, сен ыраазы болгонго чейин кечиримиңди сурай беремин. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дубасына бир аз обочодон кулак салып турган бактын ээси ооруп, бир табак жүзүмдү берип, Аддас аттуу кулун жиберди. Аддас кулундагы табакты сунуп, алып жеңиздер, кожоюн сиздерге жиберди, деди. Азирети Мухаммед бисмиллах деп жүзүмдөн жей баштады. Анын бул сөзү багбан кулга абдан кызык угулду. Ал ушу кезге чейин эч кимден мындай сөздү уккан эмес эле. Таң калганын жашырбай кызыгуу менен суроо салды. Азыр сиз айткан сөздү жергиликтүү калктын эч кимиси билишпейт. Байкашымча, сиз бөтөн жерден келген адам окшойсуз. Ким болосуз? Ошунун менен баарлашуу уланып кетти. Өзүң кайдан болосуң? Диниң кайсы? Ниневиялыкмын. Диним христиан. Демек сен Салих бенде Юнус бин Маттанын өлкөсүнөн экенсиң да? Сиз Юнусту кайдан билесиз? Аддас чындап таң калды. Юнус менин тууганым болот. Ал пайгамбар болгон. Мен да пайгамбармын, деп Аддасты акыйкат дайрасына жетелей баштады. Акыйкаттын кайда жатканын түшүнгөн Аддастын көңүл ааламынан ыйман булактары ургуштай баштады. Ордунан леп туруп Азирети пайгамбардын кулунан өөп, ыйман келтирди. Аддас ошентип кожоюнунун кызматын кылып жүрө берди. Күндөрдүн биринде анын мусулман экендигин билинип калды. Кожоюну ачууланып, жемеледи. Аддас кожоюна мындай деди: Мен акыл эске толгондон бери жер жүзүндө андан мыкты, андан жакшы адамды көрбөдүм. Ал мага ажайып сонун нерселерди айтып берди. Андай акыйкатты пайгамбарлар гана билет. Азирети Аддастын мусулман болушу абдан маанилүү жана жакшылыкка себеп болгон жишаан эле. Анткени ал Азирети пайгамбарыбыз кайгырып турган кезде ыйман келтирип, анын көңүлүн көтөргөн. Алланын элчиси Аддастын ыйман келтиргенине катуу сүйүнгөндүктөн денесин сыздаткан оор жараатын унутуп койгон. Бүгүнкү күндө Азирети Аддас исламга кирген жерде анын атына бир мешит курулган. Таиф сапарында көп ибараттар болгон. Эң оболу исламга чакыруунун өтө маанилүү экендиги ачык айкын көрүнүп турат. Азирети пайгамбарыбыз жакындарынан айрылып, кайгы муңга батып турса да, сабырдуулук менен улуу ишти уланта берген. Кордоп ташбаран кылган Таиф калкына каршы каргыш туба кылган эмес. Бул Азирети пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгүнө, ошондой эле үгүт ишин аркалаган адамдын мээримдүү, кечиримдүү болушу кажет экендигине ишарат кылат. Ар бир үгүтчү катай иштин төркүнүн өзүнөн деп билиши керек. Даават уккан адамдардын туура жолго түшүүсү үчүн дуба кылуусу жана эч убакта үмүтүн үзбөөсү керек. Азирети пайгамбарыбыз айрым учурларда жаңылыш иштерге күбө болгондо, мага эмне болуп калган? Сиздерди ушундай абалда көрүп жатам, деп башкалар жасаган катаны өзү жасап жаткандай кыйыр түрдө нускап өтөр эле. Өткөн замандарда казатта жүргөн Сулайман пайгамбар аскери менен бир жыйналыш курат. Ошондо ар убак жанында жүргөн Хут куштун көрүнбөй калганына кабатырланып, мага эмне болуп калган? Араңардан Хутту көрө албай жатам, деген. Мындай кыраакылык үгүт насаат усулун бир өзгөчөлүгү болуп саналат. Таифтен жараат алып, көңүл чогуп келатканда Аддастын ыйман келтириши өзгөчө эскерүүгө татыктуу. Анткени анын мусулман болушу Азирети пайгамбарыбызга үмүт берип, ооруган көңүлүнө дабаа болгон. Демек, кысталыш кырдаалга кабылганда кичинекей бир ийгиликти жакшылыкка жоруп, андан күч кайрат алуу абзел. Жакшылыкка чакырып, жамандыктардан кайтарып жүргөн дааватчы мусулман өзүнүн жүрүм-туруму, кылган эткени жана адеп ахлагы менен бүт айланага үлгү болушу керек. Исламды жеткирүүнү каалаган ар бир мусулман маданияттуу, кыраакы, дүйнө таанымы кенен болуп, адамдарды өзүнө тарта билиши керек. Азирети пайгамбарыбыз Аддаска мамиле кылганы сыңары кимге, качан, кайсы жерде, эмне деп айтууну жакшы өздөштүрүү зарыл. Азирети пайгамбарыбыздын Куран окуганын уккан жиндерден мусулман болушу. Ошентип Таиф сапары соңуна чыкты. Бул сапарда Аддастан башка эч ким мусулман болгон жок. Жол жүрүп келатып күүгүмдө бир жерде түнөп калышты. Айлана караңгылыкка чүмкөнгөн кез. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран окуй баштады. Кайдан келгени бир Аллага маалым. Бир топ жин мукам үн менен жана ак тилден окулуп жаткан Куранды тыңдап, токтоп калышты. Акыйкат,
чындык деген нерсени боолгоп токтогон жин тайпасы Азирети пайгамбарыбызга ыйман келтиришип, мусулман болушту да дин исламды жайуу үчүн өз коомдоруна жөнөп кетишти. Аллах Таала ушул окуядан кийин Азирети пайгамбарыбызга Жин сүрөсүн түшүргөн. Куран угуунун шарапаты менен жин тайпасынын мусулман болгондугу жана акыйкат кабарды өз коомдоруна жеткиргендиги Жин сүрөсүндө билдирилген. Мухаммед айткын: мага вахий кабар берилди. Жиндердин бир тобу китептин окулганын угуп, минтип айтышты. Чындыгында биз кереметтүү Куранды уктук. Ал чыныгы түз жолго баштайт. Биз ага ишендик. Биз эми Раббибизге эч качан эч кимди шерик кылбайбыз. Жин сүрөсү 1-2 аяттар. Алланын элчиси Таифтен кайткан соң Меккеге түз кирип барган жок. Хира тоосунда бир адамга жолуктук. Аркы беркеден кеп салган соң аны Меккеге элчи кылып жөнөттү. Раббим берген элчилик вазипамды аягына чыгарганга чейин мени өз карамагыңа аласыңбы? Деген өтүнүштү оболу Ахнас бин Шарикке, андан кийин Сухайл бин Амрга, булардан жыйынтык чыкпаса, эң аягында Мутин бин Адийге пайгамбардын өзүнүн атынан айтып, жолугууну тапшырды. Аты аталган алгачкы экөөнөн терс жооп, ал эми Мутимден оң жооп келди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ошол түнү Мутимдин үйүнө конок болду. Мутим таң атары менен уулдарын жана жакын туугандарын чогултуп, жакшы куралданып, Байтуллахтын жанында болуп калгыла, деди. Каабага барышкан соң көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруу үчүн үнүн бийик чыгарып мындай деди: Курайш жамааты, мен Мухаммедти өз карамагыма алганымды жар саламын. Ага эч ким тийишпесин. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Каабаны таваф кылып, 2 рекет намаз окуганга чейин Мутим балдары менен аны коргоп турушту. Арадан бир топ жылдар өткөн соң исламга кирбеген бейнасип Мутим Бадр согушунда өлтүрүлдү. Колго түшкөн туткундарды эмне кылуу керек деген маселеге келгенде, Азирети пайгамбарыбыз Мутимдин уулу Жабайырга: эгерде Мутим тирүү болуп, туткундарды кечирип жиберүүнү менден өтүнгөндө, баш акысын кунун албай туруп баарын эркин кое бермекмин, деп ага болгон өзгөчө мамилесин ачык билдирген. Ислам динин жеткирүүдө жеңилдик берген же колдоо көрсөткөн бир мушрикке көрсөтүлгөн мындай сыйчыл сезим эң улуу адеп ахлактын айкын көрүнүшү.